Агай, тойлордун болгону жакшы. Бирок ушул той болуп барып, өзгөчө күз мезгилинде күчөп калат. Адамдар ашыкча эле ысырап корчулуктар, ар кандай чыгашалар, ыксыз чыгашалар, эл көзүнчө узун лимузиндерди минип алып, тиги асманга учуруп, жана эл көзгө акчаларын чачат да. Эми өкүнүчтүү маселе. Анан бул боюнча көптөгөн ушул массалык маалымат каражаттарында айтып эле келет, бирок проблема эмнеден келип чыгып атат? Себебин ал проблеманын өзү менен күрөшөт да, бирок булагы менен күрөшүүдө бир аз тайсалдап атабыз да. Анан бардык темалардын, суроолордун жообу болгон исламда бул кандай чечет бул проблеманы? Кандай четсе болот? Той исламда жакшылык. Эмнеси менен? Мага жакканы менен эмес. Бул Аллахты разы кыла турган каражат болгону менен. Аллах субхану ва таала 4 дуаны пардасыз кабыл кылам деди. Мусафирдин дуасы, атанын балага берген дуасы, жамааттын дуасы жана каргыш 4-нчүсү. Мазлумдун каргышы, укугу тебеленген каргыш, ушу пардасыз кабыл болот деди. Менимче ушул той 3-нчүсүнө болсо керек, жамааттын дуасы. Адам пешине тери менен тапканын ортого коюп, элге тамак берип, эл курсагы тойгондон кийин ага калыс дуа да. Чын жүрөктөн калыс дуа. Мына ушунусу менен той. Биринчиси, экинчиси никени жарыялап коюу. Менин балам мына кызга үйлөндү. Жоксо паланчынын кызына үйлөндү. Каерден алдың келинди? Баяктан алдым. Кимдин кызы экен? Мунун кызы экен. Элдер, коом дагы бир үй бүлөнүн пайда болгону менен таанышат. Эми ага үй бүлөдөй мамиле кылат. Анын кызына башка бирөө эми куда түшпөйт. Дегендей. Мен билген ушу эки негизги себеп. Анан дагы бир жакшылыгы туугандар. Туугандар ошо жерде чогулат, бири-бири менен дагы мээр акыбет, дагы бир жакшылык. Анан кыргыздын кассасы азыр эле чөнтөккө түшүп калды да, илгери чөнтөктө жок болчу да касса. Кыргыздын кассасы элде болчу. Туугандарга бере бересиң, сага келгенде кайра чогулуп келип калат. Мен муну ысырап дебейм, ысырапка кирбейт. Бул тууганчылык өз чындыгында ушундай жакшы. Мен деле ушуну каалайм. Той берген адам көзү ачыла түшөт. Акча табыш керек деп ойлобойт. Акчасы бар. Келет. Мына ушундай жерлер бар. Эми бул исламдагы чечим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, тойдун бир өлчөмүн айтты. Бир кой союп болсо да той берди. Андан ылдыйын айткан жок. Бирок өйдөсүндө айткан жок. Демек, мына ушул койдон өйдөнү көздөй кеткенде ысыраптын чегин билиш керек. Колуңда бар болсо, анда деле төгүп чачуу жакшылыкка өтпөйт. Төгүп чачуунун эгер ушундай эле колунда бар болсо, дареги менен берсе жакшы болот. Тилекке каршы биз жетим балдардын үйүнө той бергендер барбайт да. Мен ушуну жаштарга айтат элем. Тоюңарды жана тойго чыгып сүрөткө түшүп, селфи ар нерсе кылып атпайбы? Ошону жетим балдардын үйүнө барып бербейсиңер. Ал балдарды эч ким тойго чакырбайт байкуштарды. Тойдо адатта туугандардын балдары чурулдап ойнойт да, жетим балдар келип ойнобойт. Ошол жерге барып берсе, тойду күндүзгү той. Анан кечинде өзү тойлосын. Анан тойдо дасторкондон алып койсо ошолорго. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир сөз бар. Тоюнда кедей отурбаган тойго наалат болсун деген. Кедей отурбаган тойго наалат болсун dedi. Пайгамбардын каргышы, мындай алып наалаты. Демек тойго алар да чакырылыш керек. Чакырлар да чакырылыш керек. Туугандардан тышкары дагы. Туугандарга аралаштын, отурсун, эмнеге жиркенебиз алардан. Мына ушундай критерийлер бар. Эми ислам тою боюнча айтса сөз көп. Бирок бүгүнкү ысырап эмнеден? Мындай бир караганда биз мусулманбыз, баарыбыз алхамдулилlah мусулманбыз, кыргыз эли мусулман, эмнеге тойду мындай ысырап кылабыз? Бул али бизге ислам маданиятынын сиңелектигинен кабар берет. 70 жыл Союздун аскердик кармоосунда келдик да. Аябай буулуп келдик. Анан бир күндө колго акча түшүп калды. Көрбөгөндүн көргөнү курусун, анан кийин курсак чанаштай малды кырыш керек, өлүм болобу, той болобу, кырыш керек, таратыш керек, кырыш керек, жеш керек, кырыш керек, жок кылыш керек. Бизге али ислам маданияты кире элек. Ошол кырылган малга алда канча сооптуу иш кылып алсак болот экен деген түшүнүк али келе элек. Биздин маданиятыбыздын булагы
эл эмне дейт деген сөз. Эл эмне дейт. Мен мындан эмне, мына мурдун арча албайт, маңгазы коюлуп мен ушундан кемминби? Мына ушул нерсе. Бул тилекке каршы караңгылык маданияты. Бул караңгылык маданияты, курмактанчактык. Азыр эми Кудайга шүгүр. Башка жерлерде эле, бирок чоң шаарларда ислам тойлору өтүп атат. Кадимки эле жупуну мындай аша чаап делемейт. 2 жашка чогултуп берип атат, каражатты үй алып алсын, ажыга барып келип алсын деген нерселер болуп атат. Бирок азырынча сейрек. Мен ойлойм, убакыт керек. Тигиндейлер да жок эмес. Мен бир окуяны айтып берейин. Бизге Кошун айылда бир колунда жок болгон 2 бөлмөлүү, анысы да акталбаган үйдө жашаган эне бала бар. Анан балдардын жоросу бар экен. Жанагындай чогулушу, достор, алар ким үйлөнсө бирден машина алып келет экен ижарага. Бир машинеси ижарасы 2000 сомбу, 3000 сомбу ушундай. 20дай досу бар экен. Анан айылдагылар айтты дейт, сен ошонун акчасын эле ал. Достору да айтты, акчасын эле ал деп. Жок, мен метлерден кемим, машина алып келесиң. 21 машина келди дейт. 21 машина бош эле айдады, ага чыга турган тууган деле жок. Ошон менен кечке шаарды кыдырды, кечинде келди, акталбаган үйгө келинди киргизди, эртеси апасы Коштондан акча сурап жүрөт. Кудаларды узатып алайын, 1000 сом берип тур. Мындайлар да бар. Мунун баары маданият. Рахмат.